Кумтөр Gold компания ишканасынын жетекчилери Кыргызстандан ушул жылдын апрель айында эле чыгып кеткени белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Ысык Көл облустук милициясынын тергөө кызматы Кумтөр Gold компания ишканасынын каржы боюнча директору Саймон Танды, компаниянын президенти Деон Беденхорсту, Кумтөр Gold компаниянын ташып келүүлөр тутумун башкаруу боюнча директору Айпин Буманды 12 майга суракка чакырган. Алар Кыргызстандан чыгып кеткендиктен суракка барган эмес. Ишти териштирүү учурунда алар суракка чакырылганга чейин эле Кыргызстандан чыгып кеткени аныкталды. Ал эми бирөө такыр эле Кыргызстандын аймагына кирбептир, деди Усубакунов. 2019 жылдын 1-декабрында Лысый Жээк өрөөнүндө үйүлгөн жараксыз катмар көчүп түшкөн. Кырсык болгон учурда иштеп жаткан тоо кен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков менен бульдозердин айдоочусу Жолдош Жунушев жер көчкүнүн астында калып, сөөгү табылбай алган. Бишкекте депутаттын уулу жөө жүргүнчүнү сүзүп кетти. Иса Өмүркуловдун уулу Азамат жол кырсыгынын күнөөкөрү болду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка таянсак, Алтыналиев жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде велосипедисти сүзүп кеткен. Кырсык жөө жүргүнчүлөр өтүүчү атайын тилкеде болгон. Жабырлануучу 1992 жылы туулган кыз ооруканага жаткырылды. Эске салсак, 2011 жылы Бишкектин айланма жолунда Азамат Өмүркулов ал кезде Азамат Исаев деп маалымат тараган жол кырсыгына кабылып 3 киши мерт кеткен болчу. Ташболот Балтабаев: алтын түгөнгөндө кумтөрдүн кусундусу да жардам бербейт. Өлкөбүзгө экологиялык зыяны чоң болгон кумтөрдү сотко беришти. Жүзөгө ашса жакшы иш болчудай. Кумтөр 25 жыл кыргыздын талабына баш ийбей келген. Эми дагы кусушуна шегим бар. Эгер кусуп жиберсе, кусундусун ким жейт деген да маселелер бар. Убагында кумтөрдүн келишимин кыргыз соту карай албайт деп парламент мыйзам жазып, ага президентти кол койгон. Кала берсе, кумтөр маселесин көтөргөндөрдү кыргыздын ММКлары ашата боктоп, аларды коргоп келишкен. Эми алтын түгөнгөндө президент өзү айтпадыбы? Кумтөрдүн кусундусу Кыргызстанга жардам бербейт. Булак Азия News гезити. Кыргызстандын Россиядагы ыйгарым укуктуу элчиси Гульнара Клара Самат Жалпы Россиялык Кыргыз конгресси коомдук бирикмесинин президенти Единая Россия партиясынан Россия Федерациясына депутаттыкка талапкер болуп жаткан Кубанычбек Кожоевди кабыл алды. Жолугушууда алар Россиянын аймагындагы мекендештер арасында кыргыз тилин, маданиятын сактоо жана жайдуу маданий борборлорду түзүп, жергиликтүү маданиятка мекендештердин көнүшүнө шарт түзүү, шарттардын спорт, билим, искусство жаатындагы мүмкүнчүлүктөрүнө шарт түзүү, мигранттардын эмгек жана социалдык укуктарын коргоо жаатында маектешти. Эске салсак, Россиянын жарандыгын алган мекендештер 80 шаардан добуш бере алат. Россиянын аймагында жалпы 1 миллионго жакын мекендештер бар экенин эске алсак, алардын 3/4 бөлүгү Россиянын жарандыгын алгандар. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу кыргызстандык жаран Россиянын мамлекеттик думасына депутат болуу мүмкүнчүлүгү жарал болуп турат. Кожоевдин Госдумага депутат болуп калуусу эң олуу мекендештердин эмгек жана социалдык укуктарын сакталуусуна жол ачат деген ишеним бар. Элчи Гүлнара Клара Самат алдыдагы шайлоодо Кубанычбек Кожоевке ийгилик каалап, колдон келген жардамын аябасын айтты. Бул тууралуу элчиликтен кабарлашты. Бишкекте жана эки облуста чектөөлөрдү киргизүү маселеси каралууда. Коронавирустун жайылуусунун алдын алуу максатында эпидемиологиялык абалы оор деп саналган Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык Көл облустарында карантиндик чектөөлөрдү киргизүү маселеси каралууда. Атталган аймактардын жетекчилерине эпидемиологиялык кырдаалга жараша кафе, ресторандардын, базарлардын, мектептердин, бала бакчалардын, коомдук транспорттун ишин чектөө чечимдерин убагында кабыл алууга милдеттендирилди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева 15 майда республикалык ыкчам штабтын жыйынында ошондой эле Бишкек шаарында Чүй, Ысык Көл облустарында рейдтерди жандандырууну тапшырды. Ага ылайык коомдук тамактануу жайларында, базарларда, эл көп чогулган жерлерде жана коомдук транспорттордо санитардык эпидемиологиялык талаптарды бузгандарды аныктоочу рейдтер өткөрүлөт. Бул талап башка облустарда жана шаарлардын жетекчилерине да коюлду. Бакашева мындан тышкары Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине өлкөнүн булуңуштарында эмдөө пункттарын иштетүүнү тапшырды. Эмдөө пункттары саат 7:00дон 23:00 чейин үзгүлтүксүз иштесин. Ар бир район, шаар жана облустун чегинде жергиликтүү вакциналарды эске алуу менен ар жумага жана
айга бөлүштүрүлгөн эмдөөнү деталдуу планы иштелип чыксын. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 16 майга карата берген маалыматына ылайык, Кыргызстанда коронавирус жуктурган 224 адам аныкталган. Анын ичинен 218 Бишкек шаары, Чүй жана Ысык көл облусунда катталды. Пандемия башталгандан берки учурда Кыргызстанда коронавируска кабылгандардын саны 100.473 адамга жетти. Алардын ичинен 94 миңдейи сакайды. 1700дөн ашык адам илдеттен көз жумду.